Жалал-Абад электр ачык акционердик коому эрте жаздан баштап эле 2017-2018 жылдын көз-кыш айларына карата даярдыктарды башташкан. Калкты үзгүлтүксүз сапаттуу электр энергия менен камсыз кылуу үчүн областтын бардык электр тармактар ишканаларында түзүлгөн пландын негизинде иш кызуу жүрүүдө. Сузак районунун Кыз-Көл айыл өкмөтүнө караштуу Актоок айылындагы 35-10 КВ Келдибек көмөк чордонунда отурумдук жана капиталдык оңдоп түзөө жумуштары аягына чыкты. Аталган көмөк чордондун карамагындагы трансформаторлордун майын алмаштыруу, жаратылыш кырсыктарына чагылгандын түшөсүнө туруштук берүүсүн текшерүү муктаждыктары жүрдү. Мындан сырткары керектүү тетиктер сырдалды. Бул жерден немелер 10 киловаттын массалары алмашылат полный төгүлүп, чатчылып, жуулуп, тазаланып, бүт барын алмаша турган алмашып, кайра жаңылап коебуз бардыгынчы. Бүгүн бүтөт бары 10 киловатты да 35 киловатты да бүгүн бүтөт. Трансформатордун кошуп. Сузак районундагы Кыз-Көл айыл өкмөтүнө караштуу Сары Булак, Карамарт, Кадуу айылдарында жаратылыш кырсыгы көп катталып, кууп дабал жаралгандыктан жергиликтүү тургундарга Кашкатерек айылынан жер тилкелерин беришкен. Аталган жаңы айылга электр мамычалар орнотулуп, трансформатор коюлуп, аба чубалгалары тартылды. Ал эми мынау үйлөргө жеткизиш үчүн трансформатордон буягына айыл өкмөт менен аким алып берген столба 19 столбаны коюп, ушуларга аяк буягы бир 600 метрден ашыгыраак линия тартып, ушу үйлөргө жеткизип беренге аракет кылып. Ал эми Тайгараев айылында Союз мезгилинде аба чубалгалары үйлөрдү аралап өтүп калган. Андан тышкары электр мамычалар жыгачтан тургузулуп, абалы бүгүнкү күндө эскирген. Мындан улам Көк Ат электр тармактар ишканасы быйылкы жылдын иш планын киргизип, бүгүнкү күндө 1,5 чакырым жерге электр мамычаларды орнотуу иштерин жүргүзүп жатышат. 3 көчөгө жаңы устундар коюлуп, 1,5 чакырым аба чубалгалары тартылат. Мурун Союз малында курулуп, ушул жердеги линиялар эскирип, биз ушул 2017-18 жылдын планына реконструкциялоо иштерин киргизгенбиз. Азыр бүгүнкү күндө ошол жумуштарды ушул жерде азыр аткарып атабыз. Күз-кыш айларына кам көрүү Жалал-Абад шаарында да жүрүүдө. Электр линияларына тоскоолдук жаратып, тозуп калган бак-дарактарды бутап, тазалоо иштери кызуу жүрүүдө. Ошондой эле шаар ичиндеги трансформаторлор отурумдук оңдоп түзүүдөн өтүп, сырдалууда. Айланалары тазаланып, трансформатордун майларын алмаштыруу иштери колго алынган. Жогорку чыңалуудагы 35 линиясы бул терек сайда 5 километрди бүгүнкү жылы реконструкция кылышыбыз керек. Жумуш бүгүнкү күндө башталды. Убагында ушул сентябрдын аягына чейин жумушту аткарып бүтөбүз. Подстанцияларда өчүрүп жандыруучу тетиктер өзүнүн иштөө мөөнөтүн өткөрүп эскирилип калышканда, ошолорду жаңы бүгүнкү күндө талапка жооп берген вакуумдук включателерге алмаштыруу жумуштары дагы жүрүп жатат. Үстүбүздөгү жылдын 7 айында 45 даана жогорку чыңалуудагы көмөкчү чордон оңдоп түзүүдөн өткөрүлдү. 950 даана КТП 1004 КВ көмөкчү чордондорду оңдоо планга кирген болсо, 7 ай аралыгында 1063 көмөкчү чордон оңдоп түзүүдөн өттү. Ал эми 6104 КВ аба чубалгаларынан 2438 км бүгүнкү күндө оңдолду. Мындан тышкары 35 КВ аба чубалгаларынан 269 км оңдолуп өттү. 6104 КВ аба чубалгаларынан 10 километрден ашык курулду. Күч келип иштеп жаткан көмөкчү чордондордогу 20 дана трансформатор жогорку кубаттуулуктагы трансформаторлорго алмаштырылды. Дөөлөтбек Кочкорбаев, Алымбек Равшанбек уулу.